ушунча бийик даражалуу кызматчылар баары биринен бири талашып чуркап кылмышкерди бошоткону бир гана шарттан мүмкүн, эгерде башында президент буйрук бербесе, президент өзү ошого мажбурлабаса, булар жөндөн жөн туруп эле бир күндө баш кесер кылмышкерди бошотуп жибербейт эле. Бул эмнеси менен эң коркунучтуу коррупция? Бул топтун башында өлкө президенти өзү турганы менен коркунучтуу. Мынау сындаган иштин баары Атамбаевдин мурасы. Ошо киши өлкөнү ушундай абалга жеткизип койду. Бир чети бул мен өлкөнү ушундай башкарды элем, ушундай абалга жеткизгенмин деген күнөөнү мойнуна алуусу деп баалашыбыз керек. Жети жылда коррупциянын баарын гүлдөткөн, өстүргөн, колдогон, айрым учурларда башында турган адам коррупцияга каршы жыйын өткөрөт экен. Мен буга таң калбайм. Себеби нарын эли мал сыңар, талас эли эл эмес. Көлдүктөр катын сыңар деген элди мазактаган, элди басынткан адамдын иш аракеттери кандай болот? Ушундай болот.